Салам алейкум. Урматтуу бийлик башчылары. Мына эми көмүр маселесине келелик. Мына карачы. 1 тонна 600 килограмм алып, мына мүшөктөргө салып, ашканы биякта эме кылып атабыз. Эми биякта атсаң деле мына бүт майда. Карагылачы, мүшөктүн ичи. Анча-мынча бир чоң бар. Эмеге жанагыдай погрузчик менен жүктөп берет экен. Мына эми могул жерди карагыла мына. Не деген тамтык молчу. Кантип жагасың мунучу. Өзү айтып атасыңар тиги ыштып жакпагыла, ыштыпты эме кылбагыла депчи. Запрет деп. Өзүңөр алып келген көмүрүңөрдү сатканыңар тиги паровоз менен келип могу чүрүптүр эмеге. Анан ушул экини сатып келдик. Почти 2 тоннага жакын көмүр. Эми эмне бир чоңу жок мына чоң бар эми жок деп айтпайм, бирок мону карагылачы. Ыштып болуп атпайбы? Үстүнө кичине бир чоңдорду көргөзүп жүктөп коет экен дагы, калганы бүт мындай ыштып. 5800 сомдон доставкасы 2000 сом, мына келиши менен 7800 сом болду. 7800 сом болду общий. Муну кантип эми каягына жагам, кантип мындай элесең да карабайсың бе? Элеп турган эчтекеси жок болуп атпайбы? Мына карачы. Мына кантип мына карагылачы, муну кантип мына. Эмне деген көмүр болчу. Частниктерге эле берип койгулачы чын. Тиягында кысып, биягында кыспай эле ошо частниктерден барып эле эленген эле көмүр сатып алалычы. Жөн эле тиги кыйнай бербей биз мынча сомдон кылдык депчи. Ошол жака частниктерге ставка коюп берип койгула. Ошол эклер жок дегенде 1000 сом, 1,5 сом акча кошсо зат алардыкы выгодный эле экен негизи бизгечи. Карапайым кылса. Мом кантип морекине карагылачы эми. Эмне кылып чыгыш керек? Туура түшүнгүлөчү. Карапайым калк страдайм же мияктан. Алып келип сатып ийгенде эмес ал жердечи. Жөн эле алып келип погрузчик менен подряд жүктөп эле элдин баарына тең таратып атасыңар. Андай болбойт да. Карачы. Мону кантип дем жагабыз, эмне кылып жагыш керек мунучу. Анан смок десиңер. Смок анан болот да морекинде көмүр сатып атсаңар. Бул тиги былтыр мурунку жылдары тиги жана частниктер сатканда сонун болчу. Эленген деп, эленген жөн эле момдай комок самоктор менен аралаш келип атканда азыр жок, мына вообще андайчы. Редкость келген, анча-мынчасы келген, анан жагып бүттүм, мына үстүнөн эле келген кичинечи. Мына бүт бөлгөн мүшөгү мына мояка бүт үстүн жаап чыгарып койдум. Бүт майда мына любой эмен аччы. Мону деле аччы. Карачы, бүт ыштып. Мына. Муну деле ачайын мына. Үстүндө бир эко турат. Калганы бүт майда мына. Анан ыштып эме эмне морекинин бүт бар тең. Полный мүшөк. Муну каягына жагабыз, кантип жагабыз эми?